Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө ушундай суук абада жылуу ысык салам жолдойлуудагы бүгүн Манас кинотеатрында Келечек аттуу патриоттук тасманын жабык көрсөтүүсүнүн алдында турабыз. Буйруса келечекти биргеликте көрмөкчүбүз. Жүрүңүздөр. Ата, тамақ соның болып тұр. Сіз май сатып іштемейді. Повар болып, тамақ сатып іштейсіз бе? Қанша екен Асел-әжейдің кредиті? Немесе өз-өзі төлеп салалым. Саға, қанша екен білесің бе? Қанша? Көп, ошон үчүн кеткен жатат да. Алгач тасманын бет ачары кут болсун. Анан кийин сизди эл актер катары тааныды. Өзүңүздү акыркы убакта режиссер катары сынап келатасыз. Тасманын сыртында иштеш көбүрөөк жагат атабы? Жок, бул негизи мен бала кыялыман берки кыялдардын бири. Мен актерскийге тапшырганда биринчи өзүмдүн менен бирге окугандар билет. Мен режиссерскийге келгем. Ал убакта режиссерскийлер бир жылды кое берип алып атканда окуучулардын жогуна байланыштуу. Анан ошол учурда мен окуткан агайдын курсуна туш келип калдым. Мугалимдер айтты, сен актерскийде окуй бер, экинчи жылы сен режиссерскийге которуп коебуз. Анан актерскийге тапшырганда эмнегедир мага актерский аябай жакты да. Анан эгер актерскийди жакшы өздөштүрө алсаң, режиссер болуш бул оңой эле нерсе экенин түшүндүм да. Ошондуктан мен биринчи актерлук чеберчиликти өздөштүрдүм. Себеп дегенде тасмада актерлук чеберчилик менен элди албасаң, режиссерский менен элди ала албай калышың мүмкүн. Анан ошон үчүн биринчи актерлукту өздөштүрүп алып, өзүмө практика топтоп башка режиссерлордун жанында экинчи режиссер болуп иштеп, аларга кофе берип, чай берип, алар секреттерин алып, ошентип жүрүп анан ушул ийгиликтерге акырындан келатам деп ойлойм. Ооба, тасма негизи айтылып турат өзү эле келечек деп. Бирок эми баягы элге дагы айтып коюш керек, эмне жөнүндө экен, анткени тасманы элге айтайын деген ой болуш керек да баарыбирчи. Бул азыркы келечек деп айтылып аткан себеби, азыркы биздин өсүп келаткан келечек балдардын эртеңки өздөрүнүн келечегине кадамына өздөрү жеке кадам таштоосу, ата энесинин жардамысыз, өзүнүн ою менен, өзүнүн каалоосу менен эмнени каалап атат, келечекте эмне кылгысы келет. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Көп учурда туура ата эне биринчи орунда турат. Бирок бала мисалы үчүн чемпион болом деп атса, аны башка инженер кылып коюшу мүмкүн. Балким врач болом деген кызды башка эле бирнекеге алып барып ата эненин түрткүсү менен. Биз ошондуктан бул бир жагын айтып атам да. Экинчи жагынан мугалимдердин кадыр баркы бүгүнкү күндөгү аябагандай төмөн түшүп кеткендиги. Ошо мугалимдин кадыр баркын нолдон баштап өйдө көтөрөлү. Биргеликте ушул кичинекей балдар менен чогуу келечекти куралы деп мугалим темасы. Ошол балдардын образындагы мигрант маселеси, ата энесине болгон кусалары, ата энесине болгон сагынычтары, ошолордон улам миграция темасына киргиздик. Ушунун баарын жууруп туруп, анан келечек деп чыгардык. Негизи элди ыйлатыш оңой эле, бирок баягы күлдүрүш кыйын дейт эмеспи? Анан кийин кинодо мен байкадым, күлкүлүү темалар аябай көп камтылыптыр. Анан бул жагынан кандай кыйынчылыктар болдубу? Сценарийдин автору өзүңүз экенсиз. Эрмек Казбеков кесиптешим экөөбүз жазганбыз биргеликте. Анан биз кыргыздар көп учурда прямой айткан нерсени жаман көрөбүз. Себеп дегенде биз өзүбүзгө бир нерсени кабылдаганды үйрөнө элекпиз. Бирдеке айтканда эле жаман көрүп, өзүң ошондойсуң дегенибиз бар да. Анан алдап, эмне үчүн бизде кыргыз тасмасында көбүнчө комедия орун алат. Себеп дегенде бир нерсени туура багытты прямой берсең, эл аны туура албайт өзүндө. Анткени сыныгкысы келбейт. Ошондуктан комедия аркылуу алдап туруп анан бергенге туура келет. Ооба. Ошондо өзүңүз сценарист, өзүңүз режиссер, анан өзүңүз актербу? Эми айла жок, ушундай болуп калат эми. Өзүңүздөн мыкты актер чыккан жок? Чыкты. Чындыгында чыкты. Бул биринчи кино болгондуктан көп учурда акча каражатына да келип такалат. Анан биз буну Бишкектен эмес, башка көлдөн тарттык, Баканбай айылынан. Анан менин ордума эле башка актерду
алып барганга, аны тартканга негизи бизде мындайча айтканда кастингде претенденттер бар болчу. Командамдын чечими менен, сунушу менен өзүң эле ойно. Сен и так эле актёрсуң. Заодно азыр сен да киного да тартылып каласың деп сунушу менен эле өзүм ойноп койдум. Сыр болбосо канча каражат? Көп эле. Эми 3 комнат деп эле коеюн, шаардын ичиндеги бир двухкомнатный квартира. Ошо? Эми ошону актасын буйруп. Кино актабаса деле мейли дейерсең, балдар көрсүн главный. Эң негизгиси актагандыкта эмес, эң негизгиси келечек деп ушу балдарга берип аткан үчүн балдар көрсүн, балдар келечегине бир нерсе алсын. Ошол. Менин тилегеним ошол. Катуу айтып, урушуп койгон болсом, мен кечирип койгом. Алгач кут болсун. Мен сизди колуңуздан бекем кармап куттуктап коеюнчу. Анан жаңы эле Москвадан учуп келдиңиз окшойт да? Шашылыш түрдө. Ооба, эң аягында эле келип калдым. Кинону көрбөй калдым, бирок ушу поклонго келип, балдарды да куттуктап, аябай келгим келди да. Ошо көрбөй калганыма азыр өкүнүп атам, бирок эртең буюрса эл катары келип, туугандарым менен көрөм. Негизи эле куттуктайбыз. Мерим айым, айтсаңыз, эми буга чейин дагы сизди ушул мугалимдин ролунда көргөнбүз. Жөгүлүк тасмасында. Анан кийин бул тасманын өзгөчөлүгү эмнеде болду? Эми бул негизи мага сценарийди сунушташканда, ушу ролду сунушташканда мага көп нерсеси жаккан. Жалаң эле ошо жаш балдар менен мугалимдердин мамилеси жөнүндө эмес, дагы башка социалдык бир көйгөйлөрдү көрсөткөн кино болду. Азыркы биздин турмушта болуп аткан нерселер, миграция, жанагы ата-энелердин балдарга мындай кандай десем, вниманиясы жок болуп атканы да кечирип койгула, орусча сүйлөгөнүмө. Анан ушундай көп көйгөйлөрдү көрсөтүшкөндө, мен ушундай проблемаларды чагылдырган кинолорго кинолорго тартылганга умтулам да. Азыр ушундай тандап калдым. Тасмаларды, ролдорду дагы. Ооба. Азыр дагы тандап. Ар кандай сунуштар келет, кээде мындай кызыксыз ролдор болуп калат. Анан бул кинону балдардын биринчи киносу болуп атпайбы, мындай буга чейин сериал тартышкан да, анан кийин сценарийин окуп эле, ошо образды көрүп эле мага дароо жакты да, анан кийин ошондуктан сразу гонорары жагы. Гонорары кичинекей болгон, чын эле айтайын. Ошон үчүн айтып атпайбы, мага эң биринчи учурда мага сценарий кызыктуу. Анткени биз Кыргызстанда көп деле акча таппайбыз. Эң кымбат, эң укмуш режиссерлордукунан тартылсаң деле өтө көп акча деле болбойт. Ошондуктан мындай анча-мынча көп акча деп, Кыргызстан үчүн көп акча деген гонорарга жаман ролго тартылгым келбейт да. Андан көрө гонорар аз болсо дагы ушу элге керектүү тасма болсо деп ошондой кинолорго тартылам. Өзүңүздө эми модель катары, актриса катары сынап тартылып жүрөсүз да, анан кийин эми мен эле эмес, жалпы эле эл деле кызыгыккан суроо да булчу, эми качан турмуш курат болду экен? Эми аны балдардан сураса мындай айта алышат болуш керек, эркектер, мына эртең алам деп. Биз кыздар аны чече албайт экенбиз. Кыргызда. Ошондуктан буйрса деп турайын, буйрса. Бирок эми бака жүрөктө бир адам барбы? Бар. Буйрса эми турмушка чыгат экенсиз, Буйрса, Кудай буйрса көрөм. Анда ийгилик сизге. Чоң рахмат. Балдар, Асел эже бизге ким? Мугалим? Мугалим деген ким? Эже. Жок, мугалим эмне кылат? Балдарды окутат, билим берет, келечекке карай жол көрсөтөт. Туура, келечекке жол көрсөтөт. Чын эле, келечек деп койбойлубу? Мага жакты, мага дагы. Телохранитель всегда за. Балдар, анда биздин штабыбыздын аты келечек болсун. Керек эмес. Биз келечекпиз. Балдар, ролуңар алгач силерге эмнеси менен жакты? Билбейм, жөн эле жакты. Аябай кызыктуу экен. Ошо мигранттар жөнүндө экен, мигранттар бияка келип,
биякта деле эми тапса жакшы иш бар. Бияктан иштешип, өздөрүнүн балдарын таштабай, анткени балдар кээде тайкелери менен же байкелери менен, тайнелери менен менде өсүп калышат. Ошон үчүн ата-эне всегда рядом болуш керек да. Кино өзүмдүн ролумду аткарган жакты. Негизи мен дагы бир айта кетейин. Мен ролум менен аябай окшош баламын. Мен досторума всегда турам. Көп жеген адаммын, мындай тамакты жакшы көргөн полюбительный адаммын. Кинонун кызыгуучулары бул деген биринчи. Мен эң биринчи жолу өзүмдүн родной жеримен, туулган жеримен тартылып аткан аябай кызык болду. Мен биринчи ойлогом биз тетке Караколдон же Оштон же Таластан тартабыз деп. Бирок прям попадание менин туулган, өскөн жеримен. Сагачы ролуң несимен жакты? Мага өзүмдүн ролум өзүмө жарашыктуу болуп тур. Өзүңө жараштуу. Мен сценарийди окуганда мындай Кыргызстандын жаман кесепеттерин байкадым. Мисалы, мындай Бегим Айдын апасы мигрант болуп, мындай Кыргызстанда мындай башкача кризис сыяктуу ушундай мугалимдин балдардын тарбиясын дагы эстеп, сценарийди жакшы жазышыптыр. Эгерде ушундай бак мугалимдер карыз болуп калса, чындап эле төлөшөсүңөрбү? Конечно. Жөн эле тасмада эле аткарып койдуңарбы? Жок, төлөшөбүз. Келечек алдыда. Бекболот экөөбүз кинодон таанышканбыз. Анан деген ал деген аябай романтик бала экен да. Анан таанышкан күнү эле көлдүн жээгине романтичный кылып, машина менен алып барып, комфорт машина менен алып барып, көлдүн жээгинен бизге свидание кылган. Эч ким кылган эмес андай свиданияны. Анан ошонтип эле свидание кылып, таанышып, анан шаарга келди. Анан мага шакек подарок этти. Анан жолугуп, сүйлөшүп, шаардан 2-3 жолу жолуктук. Тамак ичкен барып келдик. Жана ошондой эле биздин Ала Тоо аянтында сейилдеп жүрдүк. Мындай романтиканы сен улуу балдардан да көргөн эмессиң да, өзүң теңдүүдө жигиттериңен деп айтайынчы. Жок, мен негизи көрмөк тургай романтик деген баланы эме уга элек. Чын эле уга элекмин. Романтик балдар көрө элек. Ооба, өмүрүмдө бир эле жолу чоң букет гүл алып көргөм. Бул деген эме сүйгөн кызың экен, чынбы? Ооба, чын. Неме Даткайдын неси жакты? Мен жана Супер ТВга айтып бергем, ушундай мындай өзүнүн мындай немеси аткарган жакты, мындай ушу кинодо жакшы аткарды, ошо аткарган аябай жакты. Ушундай мен өзүмдүн актёрумдан ушундай актрис бир девушка бар болсо экен дегендей. Анан бул деген Даткайым улуу да. Анан бул ала бересиңби? Негизи Кыргызда мындай көрлөр айтышат го, 8 жашка карабайт дегендей. Асел Турганбекова, мына ушураки 4 окуучумуздун демилгеси менен сиздин да маселеге чечилди. Туурабы балдар? Эже, экинчи күндө да албайбы? Тасма көрүлүп бүткөн соң эл шаңдуу кол чапты. Келечек биз сени урабыз деп тасмабыз жакса, дагы бир жолу кол чапабыз. Башкы кичинекей каармандар бийлеп, кубанычын жашыра алган жок десек дагы болот. Андан кийин Тасманын экинчи режиссеру Эрмек Казыбеков жалпы чыгармачылык топту эл алдына чыгарып тааныштырды. Тасманын биринчи сценаристи, режиссеру Болотбекти Кемалжановго. Yana sonları da vurdu ona. Rozburcu olacaktı. Beklemek kurduş. Кино өнөрү кыргыз маданиятынын эң маанилүү өнөрлөрүнүн бири болгондуктан бүгүн мына Келечек аттуу патриоттук тасмага келип, эң бир сонун эмоцияларга байдык десек болот. Сиздерди дагы тасмага чакырабыз. Супер ТВ каналына катталганды унутпаңыздар.